Менин атым Карасартова Рита, өзүм Кыргызстанда жашайм. Мен укук коргоочумун. 2022 жылы ошо жарандык активисттер көбүнчөсү ошо Кыргыз Республикасы демократиялык жолго турганы туура болот дегенди, Кыргызстан Өзбекстан менен өзүнүн көптөгөн чек араларын такташып келатып, Кыргызстандагы чыр чатакты чыгарбаган жерибиз ошо чек ара такташкан иштин алкагында Өзбекстанга өтөт деген сөз чыкты. Атканына ынанып, элдин баарына ошол жөнүндө айтып, анан акыркы кадам калганда ошо 22 октябрда биз активисттер, саясатчылар чогулуп, тилекке каршы 23 октябрда дем алыш күн болчу. Баары 25 киши камалып, мына бүгүнкү күнгө чейин мен өзүм туура 8 ай камакта болдум. Мисалы үчүн менин бөлмөмдү ала турган болсок, ал 27 чарчы метрда турат. Анын ичинде 9-10 айым, ошон үчүн 11 киши боштондукка чыкты дегени менен бүгүнкү күндө Бишкектен чыга албай, ар бир кадамын булар биригип, бийликти басып, аны кармап деп 10 жылдан 15 жылга чейин камалган маселенин алдында турабыз да. Бул маанилүү себеби ошондо азыркы күндө мындай оодарып кылмыш иш болду.